Анда экранға назар салыңыздар. Номер 1 шайлоо округунда алдыға шыққан талапкерлер Аджибаев Чыңгыз, Жороев Исманалы, Талиева Камила. Бұл жолдуу жыйынтык менен номер 2 шайлоо округунда. Номер 2 шайлоо округун экранга жайгаштырууңуздарды суранабыз. Аталган округтан Атажанов Ырысбек, Калпаев Бахтияр, Аманова Бурун алдыда экендигин көрсөк болот. Андан кийинки номер 3 шайлоо округунан бул жолдуу жыйынтык менен шайлоочулардын добуш берүүсүнүн натыйжасында алдыңкы 3-түккө чыккан лидер талапкерлер бул Рыспаев Равшанбек, Аматов Жаныбек, Мавлянова Махаббат. Номер 4 шайлоо округунда жалпы шайлоочулардын добуш берүүсүнүн натыйжасында Рустамбек уулу Советбек, Жаамбаев Уланбек, Алимжанова Нилуфар алдыга озуп чыгышты. Андан кийин номер 5 шайлоо округу. Аталган шайлоо округунда жалпы катышкан шайлоочулардын добуш берүүсүнүн натыйжасында Сулайманов Эльдар, Исраилов Азамат, Ахмедова Айгүл алдыга озуп чыккандыгын байкасак болот. Номер 6 шайлоо округу боюнча лидер талапкерлердин аты жөнү Кудайбердиев Алтынбек, Эргешев Бекмурза, Тогузакова Айжан. Номер 7 шайлоо округу. Аталган шайлоо округу Козуев Алишер, Кубанычбеков Илимбек, Машрапова Гуляйга 8 чакырылышта депутат болуу мүмкүнчүлүгүн талапкерлерге шайлоочулар добуш берип тартуулашкан, бирок бул болжолдуу жыйынтык. Номер 8 шайлоо округунда алдыга чыккан 3 талапкердин тизмеси Акаев Жанарбек, Примов Улан, Жолдошева Жылдызкан. Номер 9 шайлоо округу. Аталган шайлоо округунан Төлөнов Данияр, Жалилов Азамжан, Кадыралиева Ыргал алдыга озуп чыгышты. Номер 10 шайлоо округунда алдыга озгон 3 лидер Зулушев Курманкул, Өмүрзаков Сүйүмбек, Батырова Гүлнара. Номер 11 шайлоо округунда 3 талапкер бул Ташиев Шайырбек, Кылычбаев Алтынбек, Салямова Венера азырынча лидерлик позицияда. Номер 12 шайлоо округу боюнча жалпы добуш берүүнүн натыйжасында Чолпонбай уулу Бекмырза, Масабиров Таалайбек, Курманалиева Жылдыз алдыга чыккандыгын баса белгилейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жалпы шайлоочулардын добуш берүүсүнүн болжолдуу жыйынтыгы. Биз жогоруда баса белгиледик эле, республика аймагында 96,79% шайлоо тилкеси же 2619'un 2535'inin маалыматтар алынгандыгын. Номер 13 шайлоо округунда Сыдыков Бактыбек, Алтынбеков Айбек, Карабекова Айгүл алдыга озуп чыгышкан. 14 шайлоо округуна назар сала турган болсок, аталган шайлоо округунда алдыга чыккан 3 талапкердин тизмеси Борбиев Болотбек, Сулайманов Кундузбек, Култаева Гүлшаркан. Андан кийин номер 15 шайлоо округу. Номер 15 шайлоо округунда дагы бир жолу 14 шайлоо округун кайталасак, Борбиев Болотбек, Сулайманов Кундузбек, Култаева Гүлшаркан алдыда. Номер 15 шайлоо округу. Аталган шайлоо округунда Тургунбек уулу Нурланбек, Турсунбаев Азизбек, Абдибаева Айсаракан алдыда келе жаткандыгын байкасак болот. Болжолдуу жыйынтыктын натыйжасында номер 16 шайлоо округунда алдыга чыккан 3 талапкер озуп чыккандардын тизмеси Жумабеков Дастанбек, Чотонов Медер, Кайрылбекова Медина.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске салсак, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык 30% квота бул аялдар үчүн сөзсүз сакталган. Ошондуктан ар бир округтан аял талапкер сөзсүз депутат болушу керек деген талап бар. Мына ошонун алкагында дагы биз маалыматтарды берип жатабыз. Номер 17 шайлоо округунан Азыгалиев Нурланбек, Узакбаев Улукбек, Эсенаманова Чолпон алдыга озуп чыккандыгын көрсөк болот. Номер 18 шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмеси бул лидер талапкерлер алдыга озуп чыккан үчтүктө Ханжы Закарим, Бийбосунов Эркин, Жинасатиева Гүлжан бар. Ал эми телекөрүүчүлөрдүн назарына номер 19 шайлоо округу боюнча дагы маалымат берели. Аталган шайлоо округунан алдыга озуп чыккан 3 талапкердин аты жөнүн жайгаштыралы. Номер 19 шайлоо округу: Алиев Медербек, Сариев Улан, Акимжанова Рыскүл. Белгилей кетели, азыр ушул мүнөттөрдө дагы чет мамлекеттерде, ушул 34 өлкөнүн 89 шаарында 100 шайлоо тилкеси ачылган. Сааттык айырмачылыктарга байланыштуу айрым шайлоо тилкелеринде добуш берүү кечирээк аяктайт. Добуш берүү жараяны акыркы болуп Америка Кошмо Штаттарынын Сан-Франциско шаарындагы шайлоо тилкесинде эртең 1 декабрь Бишкек убактысы боюнча саат эрте мененки 10:00 жыйынтыкталаарын эске салалы. 19 шайлоо округу боюнча бизге кайрадан жаңылап көрсөтөбүз деген маалымат келип жатат. Анткени азыр биз белгилеп жатабыз, улам баягы жаңыланып атат, сандар өзгөрүп атат. Мына ошого байланыштуу 19 шайлоо округуна биз кайтып келишибиз мүмкүн. Ал арада 20 шайлоо округунда Айтиев Темирлан, Атамбаев Сейитбек, Ашымбаева Токтобүбү алдыңкы үчтүккө тагыраагы лидерлердин тизмесине кирген. Мына ушул 3 талапкер парламенттен мандат алышы толук мүмкүн. Номер 21 шайлоо округуна келе турган болсок, номер 21 шайлоо округунда Конгантиев Кубанычбек, Абиров Жаныбек, Садырбаева Жылдыз лидер талапкерлер болуп, ушул аталган округда жайгашкан жарандардын көпчүлүгүнүн добушун алышкан. Номер 22 шайлоо округунда Бекешев Дастан, Ибрагимов Болот, Кожокулова Гуля Жогорку Кеңештин 8 чакырылышынан мандат алуу укугуна болжолдуу жыйынтыктын натыйжасында ээ болушту. 23 шайлоо округунда Сурабалдиева Эльвира 1 орунда, андан кийин Маматалиев Марлен, Кыдралиев Умбеталы 3 орунга татып, мына ушул лидерлик 3 позицияны ээлешкен талапкерлердин аты жөнү. Номер 24 шайлоо округунда Салымбеков Жумабек, Исмаилов Арафат, Акимбаева Гүлнара лидерлик позициядан орун алышкан. Демек, парламентке барат деген болочоктогу эл өкүлдөрүнүн тизмеси 24 округтан мына ушундай. Номер 25 шайлоо округуна кадам улайлы. 25 шайлоо округу бизде даяр болду. Шабазов Бахриддин, Тентишев Бакыт, Сейитказиева Эрке Айым. Бул болжолдуу жыйынтык баса белгилей кетели, сандар дагы да өзгөрүшү мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 26 шайлоо округуна кайтып келебиз. Саккараев Медербек, Исеналиев Эркинбек, Исаева Жамиля. 27 шайлоо округу, номер 27 шайлоо округу Түмөнбаев Акылбек, Муратбеков табылды, Молдобекова Гүлкан алдыда аталган шайлоо округу боюнча. Номер 28 шайлоо округунан Кокулов Эрулан, Сагынаев Болот, Жунушпаева Рахат алдыда келе жатат. Бул номер 28 шайлоо округу боюнча болду. Андан кийинкиси номер 29 шайлоо округу боюнча маалымат ала турган болсок, Сыдыгалиев Нурбек, Белеков Адилет, Жунушалиева Гүлсүн Кан алдыда келе жаткан талапкерлер.
Бұл номер 29 шайлоо округу боюнча, андан кийин номер 30 шайлоо округу. Бұл соңку шайлоо округ. Аталган округтан Самаков Кубанычбек, Бакасов Улан, Талайбек кызы Жылдыз лидерлик позицияда. Демек, алдыңкы эң көп шайлоочулардын добушун алган, үчтүккө кирген болжолдуу жыйынтык.